Супер инфо гезитинин жаңы санында Актер Азиз Мурадилаев ооруканада ооруп алды. Ага жардам берүү үчүн атактуулар акча чогултуп жатышат. Бакыт Осмонканов менен Жеңиш Майрамбек уулу кайын журтка барганда КВНчилер келди. Азыр күлөбүз, жыргайбыз дешет экен. Бирок экөөбүз тең мостойгон күйөө балдарбыз. Биз мисалы чогулуп калган жерде баардыгыбыз отуруп, кайнатам, кайненемдер менен отуруп калган жерде мен эң эле мындай менден сөзү чыкпаган мен момпо сүйлөп томпоюп отурам да сүйлөбөй. Бажаларым мага салыштырмалуу аябай мындай активдүү, мындай тамашакөй, мындай өздөрү эметип турат да, кээде ойлоп кетем, ушу юмор жаатында эмне кылып жүрөм. Булар менен салыштырмалуу аябай эле эме турбайбы деп. Ажырашам деген аялын күйөөсү бычактап өлтүргөн. Кытайлык кыргыз актеру Элчоро Курман Джеки Чан мен кийгизген калпакты тасманы тартып бүткүчө кийип жүрдү. Жоголгон паспорттарды кайдан табууга болот? Бул өзүнчө бизнеспи? Нурайым Азыкбаеванын жолдошу Назбек Кенчинбаев аны эмне кыласың, жаш кызга үйлөн дегендер болду. Көп эле болду. Мындай Нурайым, эмне кыласың, сен жаш кызды алышың керек. Андай мындай эми баягы кыздар боло берет го. Жүрөк эмнеге түшөт? Аны кантип көтөрүүгө болот? Бүбү бакшы жана медиктердин кеңеши. Талайкан Абазова, шаарда үйүбүз жок, 2 бөлмөлүү батирди ижарага алып жашайбыз. Съездбек Искеналиев, Кудайдан апама 10 эле жыл өмүр берчи деп сурангам. Чачыңыз түшүп жатабы? Аны токтотуунун жолдору. гезитти ысык кезинде окуп, ырахат алыңыз.